Саламатсызбы Алдынкадыр мырза, акыркы учурларда ушул саламаттык сактоо министринин милдетин убактылуу аткарып жаткан Жаркынбек Касымбековдун баягы маалымат жыйынынан кийин бир топ талкуу жаралган маселелер пайда болду. Мына ошого өзүңүздөн жооп алалы деп байланышка чыгып атабыз. Анда эмесе суроолорго өтө берели. Сиз буга чейин ошол саламаттык сактоо министрлигинде көптөгөн реформаларды баштадыңыз эле. Азыр министрликтин милдетин убактылуу аткаруучу сиз жасаган көптөгөн чечимдерди жокко чыгарып, биз биринчи интервью алганбыз, ошондо айтты эле, баягы популисттик кадамдарга барган деп. Ушулар боюнча оюңуз кандай? Мындай да. Ал өзүнүн неопыттуулугунан сүйлөп алды да андай дечи. Биз кылган реформаны эч ким отменить эте албайт. Хоть мурдагы Манастан эме ден соолук деген программаларды биз отменить эткенден кийин какой-то бир үйгө келип отменить этем деген ал эчтеке кыла албайт да, эте албайт да, эте албайт. Эмчинен процесс кетти. А реформаны отменить этиш үчүн мурдагы Манастан эме ден соолукка ошол жердеш Накен Хасиевден сурасаң канча акча кетиргенинчи. Ошончо акча да жок, ошончо ресурс да жок да. Анан жөн эле популистский мынакей мен отменить эттим деген бул абдан чоң каталык да анданчы. А экинчиден жанагы медвуздарды, медучилищеларды биз мен окуган жок, мен окубайм да, айтып тур да популистский движение кылган, биз отменить эте албайбыз депчи. Өзү келгенден кийин Минздравга какой-то бир аз убакытка келгени дагы эмне функция аткарып атат Минздравды кичине окуп алса болмок да. Эмчим дегенде биз медвуздарды, медучилищеларга соответствие клинической базы дегенди беребиз. 0,6 деген справка болот. На основании ошол 0,6 биз бербесек, автоматически Министерство образования лицензиясын отзывать этет. Бул деген эки комиссия иштеген чоң. Ошонун ичине мындай окуп алса болмок экен, анан жөн эле баягы элге популистический движение кылган тигиби деп өзүн атаган. Абдан чоң ката кетирип алды да. Потому что эл күтүп атат бул реформанычы. Анын фамилиясын деген аты Жаркынбек экен, ошо Жаркынбек мен ойлоп атам, өзү популистический движение кылып алып, эми өзүнүн эмесине балта чапты да. Себеби эл күтүп атат. Биздин будущий күтүп атат. Эмчим дегенде жанагы 3 комната квартираны ачып коюп эле вуз ачкан, 3 комната квартираны ачып коюп эле медучилищелерди ачкан да. Бул болбойт. Кудай буйруп биз келип калса буну до конца жеткиребиз. Дагы сиз бир катар бөлүм башчылардан баштап 20-30 жылдан бери ошо ооруканаларды башкарып жаткан бир топ дарыгерлерди, баягы башчыларды кызматтан алгансыз. Анан азыр анын айрымдары баягы кайра келип атыптыр да. Бул боюнча пикириңиз кандай? Центрлардын директорлордун бирөө да келген жок жумушкачы. Потому что алар да келе албайт. Себеби аларды мен алгандан кийин премьер-министр болуп коет. Мен уккан жокмун, чтобы директор центра же болбосо институттун бирөөнүкүн ордуна келди дегенди уккан да жокмун, болбойт да, колунан да келбейт да. Бөлүм башчылары келип кетип жүрө берет аларчы. Бирөө эмеге Россияга чыгып кетет, бирөө Кореяга чыгып кетет. Кайра келип кайра иштей беришет да. Ким ал деген сотрудниктер, больница сотрудниктери өздөрү выбирать этишет алар. Алдынкадыр мырза, сиз учурунда ошол президенттин колдоосу бар экенин айткансыз, ошонун негизинде бар реформаларды ишке ашырып, бир медицина тармагын оңдойн дедиңиз эле да. Анан азыркы жаңы убактылуу милдетти аткарып жаткан министр дагы, Жаркынбек мырза дагы президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен келгенин айтып, ал менен WhatsApp аркылуу сүйлөшкөнүн, президент баягы ишке ашырам деген ойлорум бар эле, ошолорду кел аткар деп чакырганын айтты да. Ошондо бул жагы президенттин колдоосу талаш болуп турган атат да. Кандай пикириңиз бар? Мен ачыгын айтсам, президент өзү айткан, реформа кылды. Мен реформа кылдым. Кылып атканбыз, астында турган реформаны аткарабыз. Эгер президент кимди коем десе коет да. Мага самый главный кыргыз элинин астында
жанагы бага койгон жала баягы как террористти кармагандай кылып кармап, андан кийин тиги интернетке, фейсбукка чыгарган мынакей момча акча урдап алыптыр, тиги бу дегенче мен акча бир да тиын алган эмесмин. 6-7 айдан бери текшерип атып бир да тиын албаганымды далилдедим да. Мага ошол эле жетиштүү. Эгер президент айтып иштеп берсе иштеп берем. Негизи ошол баягы сизге карата иш козголуп баягы кармап, анан кийин азырга чейин ошол аралыкта президент менен сүйлөштүңүзбү? Жок. Сиз негизи президент Садыр Жапаровдун аябай колдоосу бар экенин айтып келет элеңиз, анан баягы сиз Фейсбукка аябай чыкпадыбы президенттин жанынан келгенден кийин эле кармап кеткени. Бул деген аябай талкуу жараткан. Негизи ошол сиз президентке көп учурда ишенип аткансыз да, анан азыркы күндө сизде мындай таарынычыңыз жокпу, мени коргогон жок дегендей? Эмне үчүн мен таарынышым керек? Эмне үчүн мисалы таарынышым керек да? Эмне үчүн дегенде ар бир жара Кыргызстан закону астында бардыгы бирдей. Мага окшогондорду 100 миң деп кармап атышат. Мен көрдүм да жакта отургандачы. Канча киши отурат, канча киши соттошот. Ошолордун катарында жүрүп мен деле өзүмө доказать этип чыктым. Алпкадыр мырза, мына сизге карата ушунда учурунда сиз айтып атпайсызбы, шоу кылып атайын террорист кармагандай кылып кармады, маалыматтарды жайылтты депчи. Анан акырында тергөө бүттү, мынакей сизге коюлган айып баягы жокко чыгып атат. Анан эми ушул иш аракет үчүн бирөө жооп бериш керекпи? Эми бул деген закон ченемдүү болуш керек да. Мен мисалы алсак өзүм ачан кечиримдүү болом. Кудай өзү карап турат да. Эгер ким бирөөнө жамандык кылса, ал кайрылып келет. Өзүнө кайрылбаса дагы балдарына кайрылып келет. Балдарына кайрылбаса неберелерине кайрылып келет. Ошондой принциппен мен жашап келаткам да. Мен эч качан бирөөлөргө жамандык кылып, же уурдап, же дегендей мындайым жок да. Мен өзүмдүн эмгегим менен келаткам, эмгегим менен жетип келатам. Сиз айтып калбадыңызбы, президент кайра чакырса барам депчи. Ага чейин кандай пландарыңыз бар эми алдыда? Президент чакырбаса эмне кыласыз? Мен хирургмун. Мен сен билесиңби, билбейсиңби билбейм. Исакулович Акмулбаев академик түптөп кеткен клиникада азыр деле иштеп атам. Азыр деле операцияларды кылып атам. Көп адамдардын өмүрүн сактап калып атам. Бул мен абдан жакшы өзүмдүн хоббим да. Хоть министр болуп иштеп жүргөндө да, хоть иштебей жүргөндө дагы барып бул деген медик деген эми мындай да. Иштеп атасың, иштеген жоксуңбу? Баары бир деле тааныш аркылуу тиги булар келет. Ооруп калдык, тиги болуп калдык, эметип атабыз дейт. Ошондо карап эметебиз. Мынакей азырдагы балам экөөбүз айылда бирөө ооруп калыптыр, ошол жака баратабыз, көрүп аксакалдардын бирөө. Керек болсо операциясын кылып берем. Мен үчүн дегенде мен членкор академикмин, профессормун. Бардык Кыргызстандын булуң бурчундагы клиникаларга кирип консультация кылып операция кыла берсем болот. Алпкадыр мырза, сизге ошо реформа баштаганда колдогон дагы бир тараптар чыгып турган, азыркы күндө алар менен байланыш барбы? Сизди кайра ошол келишиң керек, реформаңды улантыш керек деген бир тараптар чыгып атабы сизге? Мен өзүм мындай группа менен, же болбосо бирөөлөр менен сүйлөшүп, же болбосо мындай интернетке кирип, Фейсбукка андай мындай реформасын доканча көрсөтчү, эмне үчүн дегенде 1,5 жылдын ичинде биз кылган ишти абдан жакшы эффект болуп калды. Больницаларга барсаңар бурдакыдай эмес, башкача болуп калды. Экинчиден, мурдун жана гемодиализдин очередке турчу биз жогорку кеңешке кирип атып, ошо гемодиализди очереди жок азыр. Ким ооруп калган болсо, сразу бюджеттен ала баштайт. Мен ошону государственный кылайын деп уже бүтүп баратканда жанакындай иштер болуп кетти да. Андан башка мынакей врачтарга, медиктерге эч качан үй салына элек болчу. Мен тиги Турцияга барып, ал жерде фирмалар менен сүйлөшүп, ошол бул жердеги жерди жанагы Байтик менен чалды эмедеги Чемпискедеги ошол жерди алып келип ошо бүтүрсөмбү дегенде, эмне үчүн көп медиктер
үйлөрү жок жүрөт. Алтын балалык канча жылдан бери бүтө эле келе мынакей бүттү. Алымкадыр мырза, Азыркы кезде 400 баладан эз алыш керек болчу. Менин түшүнгөнүмдө бүт баарын уюштуруп кеткен. Ошону кыла албай 9 отделение иштеш керек болчу, мага айтып атышат, бир эле отделение иштеп атат депчи. Мындай болуп баратса бир сентябрь, октябрда уже жабылып калат алтын балал. дал ушуга байланыштуу суроо узатайын деп аткам. Алымкадыр мырза, сиз өзүңүз баштаган реформаны канча пайызын мындай ишке ашыра алдыңыз? Ага канча каражат короду? Негизи өзүңүздүн идеяңыздагы реформанын канча пайызы мындай бүттү? Мен реформа баштаганда Манаслан эми ден соолук дегенди жок кылам. Мурдакы Семашканын ордуна алып келем дегенде көбү мага келишкен. Ошол реформаны кылган элдер дагы келип айтышканда, биз деген чоң акча коротуп, чоң ресурстар менен кылганбыз. Сенин да материальный жагынан да эчтеке жок, ресурстар да жок. Кантип сен кыласың дегенде мен 2 айдын ичинде 5 реформа 5 эмес силе кылып койдум. Убактылуу милдет аткарып жаткан министр Жаркынбек мырза баягы угор кошум боюнча дагы айтыптыр. Сизди угор кош боюнча таанып калбадыкпы? Анан ошол эч качан медициналык далилденген эмес деп айтыптыр да. Негизи угор кошумдун доору бүттүбү? Кандай ойлойсуз? Угор кошумду. Азыр биз эксперимент обследование өткөрүп атабыз. Турция, Америка бар жакта да. Анан кийин түшүнбөй туруп эле жанакындай сөздү айткан бул туура эмес да, аныкычы. Абдан чоң туура эмес болуп калды. Рахмат чоң Алымкадыр мырза. Ал вопроско тийишпеш керек эле да. Эми түшүндөгөндө мага тийишип, кимге тийишип алганын ал түшүнбөй калды да. Ал бала түшүнбөй калды. Ошол аккаунт менен мага тийишип, автоматически кимге тийишкенин ал түшүнбөй калды да ал бала. Алымкадыр мырза, ийгилик каалайбыз сизге. Рахмат чоң маек бергениңизге.